Ассаламу алейкум достор, урматтуу жалпы кыргызстандык мекендештер. Менин бүгүн эфирге чыкканымдын себеби кечээ мен мурда күнү Садыр Жапаров боюнча өз пикиримди тартып, бүгүнкү күндөгү биздин президентибиз Садыр Жапаров чек ара боюнча эмне үчүн үн катпайт, эмне үчүн чечкиндүү кадамдарга барбайт деген түшүнүктүн тегерегинде болгон. Бул боюнча туура эмес түшүндү окшойт. Кээ бир кишилер жазып атышат. Сен кимдир бирөөнүн же болбосо Адахан Кимсанбаевичтин жүгүрүгү болушуң керек, ошого иштеп атат болушуң керек, канча акча алдың элең деген жапайы түшүнүктөрдү дагы комментарийге жазып атышат. Мен аларга терикпейм, конечно. Анын баары сүйлөнө турган, сүйлөп келине турган буга чейинки жана мындан аркы чийки сөздөр же болбосо так эмес көз караштар деп айтсак туура болот. Бул маселелер боюнча мен жооп берип коеюн. Мен эч качан эч кандай шарт менен акча үчүн, арам акча үчүн бирөөнү жамандап же болбосо ошол кишинин артына суу куйгандан такыр эле алысмын. Мындай ойду ойлобой эле койсоңор болот. Мен Кудайдан корккон кишилердин катарына кирем. Бирөөнүн берген акчасына муктаж дагы эмесмин. Элден ашып да кеткен эмесмин. Элдин артында да эмесмин. Өзүмө жараша Кудайга шүгүр иштеген жумушум бар. Жаман эмес маянам бар. Кудайга шүгүр эл катары үй бүлөм бар. Ошолорду багып элдин катарынан алыстабай жүргөнгө дараметим толук жетет. Ошон үчүн силерден сураныч, болбогон чийки маалыматтарды божомолдоп айтпай эле койсоңор. Албетте мен Садыр Жапаровго учурдагы ажоого мен жамандык каалабайм. Мүмкүн болушунча туура эмес иштерден арылып, мүчүлүштүктөрдү кетирбей, ошондой эле өзүнүн айтып келген убадаларынын четинден аткара бере турган учуру келип жетти деген ойду гана билдиргем. Албетте, ар кимдин көз карашы ар кандай, беш кол тең эмес дегендей. Бул биринчиден. Андан кийинки бүгүнкү негизги тема эсиңерде болсо керек, урматтуу мекендештер. Садыр Жапаров түрмөдө жаткан учурунда пандемия аябай күч алып, элдин шайманын кетирип аткан учурда билдирүү таратты эле. Садыр Жапаров ушул пандемия коронавирус боюнча дарысын ойлоп тапты. Бул текшерүүдөн өткөрүлдү. Сооронбай Жээнбеков, уруксат берсеңиз ушул киши чыгып элдерге өзүнүн методун сунуштаса, бул текшерүүдөн өткөрүлдү деген сыяктуу сөздөрдү коомчулукка таратышкан. Эми бул чындыкка дал келе турган болсо, бүгүнкү күндө ал киши президент болуп шайланды, колунда мүмкүнчүлүк бар. Пандемия дагы экинчи сапар өзүнүн актуалдуулугун колго алып, элдин шайын кетирип атат. Эмне үчүн ал киши өзү ошол вируска карама каршы обочолонуп, тагыраак айтканда обсервацияга алынып жатат. Өзүнүн методун эмне үчүн өзүнө колдонбойт? Эгер бул текшерүүдөн өткөрүлгөн ыкма боло турган болсо, мени албетте ушул нерсе таң калтырат. Сиздердин оюңуздарды билгим келет. Комментарийге сөзсүз калтырыңыздар. Бул чындыкка дал келеби, келбейби? Ушул боюнча сөз кылсак. Ассаламу алейкум.